Кириш сөз. Жаныбарлар жер бетинде бардык жерде кездешет. Жаныбарлар дүйнөсү ар түрдүү жана кызыктуу. Жер бетинде жаныбарлардын 1,5 миллиондон ашык түрлөрү белгилүү. Бизге белгилүү болгон жаныбарлардын саны жаңы табылган жаныбарлар менен көбөйүп жатат. Окумуштуулар жаныбарлардын жаңы түрлөрүн чөлдөрдөн, терең деңиз океандардан, үңкүрлөрдөн жана башка жерлерден таап, изилдешүүдө. Кээ бир жаныбарлар учууга жөндөмдүү болгону менен алардын тиричилиги жер абада, кургакта же сууда өтөт. Зоологиянын негизги максаты жаныбарлардын ар түрдүү тиричилик чөйрөсүндө жашоого ыңгайлангандыгын көрсөтүү. Жаныбарлардын сырткы жана ички түзүлүштөрүн окутат. Алардын кыймыл-аракеттерин, көбөйүшүн, өсүп өрчүшүн, бири-бири менен болгон өз ара байланыштарын окутат. Жаныбарлардын келип чыгышын, пайдалуу жана зыяндуу жактарын көрсөтөт. Зыяндуу жаныбарларды таанып билүүгө жана алардан сактанууга үйрөтөт. Жаныбарларды коргоонун маанисин түшүндүрөт. Жаныбарлар басып, учуп, сүзүп, сойлоп, дайыма кыймылда болушат. Кээ бир жаныбарлар гана бир орунда тиричилигин өткөрөт. Мисалы, коралл полиптери. Жаратылыш ар түрдүү жаныбарларга бай. Булардын баары эл байлыгы, жер байлыгы. Мал чарбачылыгы элди тамак-аш, эт, май, сүт, жумуртка, бал жана башка менен камсыздап турат. Жаныбарлардан жүн, тери, тыбыт, куш жүндөрүн алышат. Жаныбарлардын тиричилигин билүү адамдын жашоосунда чоң мааниге ээ болот. Жаныбарларды жакшы билбей туруп, аларды коргоо жана зыяндуулардан сактануу мүмкүн эмес. Жапайы жаныбарлардын арасында зыяндуулары да бар. Мисалы, мителер, бүргөлөр, биттер, кенелер, чымын-чиркейлер, ичеги курттар жана башкалар. Көптөгөн ооруларды жуктурат. Ал эми кээ бир курт-кумурскалар өсүмдүктөрдүн түшүмүн төмөндөтүшөт.